Марал ТВнын Учурдагы жаш муунга арналган Учурдагы муун программасы. Учурдагы жаш муунду эмне түйшөлтөт, эмне жөнүндө кыялданат, ата-эне, мугалим жана мектеп кандай диалогко барууда, жаштар, өспүрүмдөр, жетекчилер арасында эмне трендте? Бул боюнча адистердин пикирлери, түрдүү көз караштар Учурдагы муун программасында талкууланат. Назарыңыздарда Учурдагы муун программасы көпчүлүк мектеп окуучуларынын арасында 11 класстардын эң негизги көйгөйлөрүнүн бири бул жалпы республикалык тестүрөөгө даярдануу. Өлкө аймагында жыл сайын 40 миңден ашуун мектеп окуучусу бул тестүрөөгө катышып, алардын ичинен 50-60% гана 110 балдык босого балдан өтүп, жогорку окуу жайларына тапшыруу укугуна ээ болушат. Бүгүн биз дал ушул жалпы республикалык тестүрөөгө кантип даярдануу керек жана даярдануу учурунда эмнелерге көңүл буруу абзел деген теманын алкагында маек кылабыз. Аны мен Азамат Убраев алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү теманын алкагында сөз кылуу үчүн ЖРТга даярдоо боюнча кыргыз тилден мугалим Нуркайлы Масалбековду чакырганбыз. Кош келипсиз биздин студияга. Саламатсызбы? Алгач өзүңүздүн тажрыйбаңыз тууралуу айтып, канча убакыттан бери бул тармакта алектентасыз, канча окуучуларды тарбиялап чыгардыңыз, ошондой эле бир гана окуучулар менен гана чектелбестен мугалимдерди дагы окутуп келатканыңызды көрүп келебиз. Арбаңыздар биринчиден. Биз жалпы республикалык тестүрөөгө даярдап жүргөнүм уже 5 жылдын жүзү болду. Ошол 5 жылдын ичинде бир канча миңдеген окуучуларды окуттук десек да жаңылышпайм. Анан ошолордун ичинен албетте жакшы бир результатка жеткен окуучуларыбыз да бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, алтын сертификат алган жыл сайын. Баягы демек бул биздин билим берүүбүз жаштарга бир өзүнүн пайдасын берип атат деген сөз да. Анан негизи эле жалпы республикалык тестүрөө деген теманы козгогондо көптөгөн жаштарыбыз ошол эле улуу муунда бир суроо болот да. Буну жоюп салсак кандай болот, же болбосо бунун пайдасы чындыгында барбы дегенчи. Анан ушул багытта иш алып барган адис катары айтып кете алам. Жалпы республикалык тестүрөө бул биздеги эң бир окууга тапшыруудагы эң бир сонун жөрөлгө болуп атат да. Анткени коррупциянын жоктугу бул жердеги окуучулардын билим деңгээлин толук текшере билүүсүнө, жөндөмүнө жараша ошол жыйынтыкты ала билүүсү да. Канча алтын сертификат чыгардыңыз? Эң жогорку балдар канча болду? Эң жогорку балам меники 226 балл болду. Буга чейин ушул 5 жылдын жүзүндө 8 алтын сертификат ээсин чыгардым. Бүгүнкү күндө алар Кыргызстандын кээ бирлери Кыргызстандагы эң мыкты алдыңкы университеттерде окуса, кээ бирлери болсо баягы сыртка окууга кетишти. Сыртка кеткендер дагы 1 жыл бул жакта окушуп, андан кийин кетишти да. Анан 8тен тышкары деле баягы алтынга жетпей калса дагы 216, 220, баягы 219, 218, 200төн жогорку балл алган окуучуларыбыз бар. Эми ушул ЖРТга кантип даярдануу керек? Ушул даярдануу учурунда, процессинде эмнелерге көңүл буруп даярданышы керек окуучулар? Бүгүнкү күндөгү эң чоң бир көйгөй да ушул болуп калды. Ата-энелерге дагы, мугалимдерде дагы, анан окуучунун өзүндө. Баягы ааламдашу заманында 3 багыт бир иш алып барбаса кыйын деп коет го. Анан мен айтар элем, бүгүнкү күндө жаштар арасында ата-энелерге кулагына күмүш сурга, бүгүнкү күндө баардык эле жаштар курска барабыз деген максат коюп алышкан да. Мисалы, ошол эле элет жериндеги жаштарыбыз 11 класс болгондон баштап шаарга барып курстарда окушум керек, ошондо мен жогорку балл алам дейт да. Ата-эне дагы ошол нерсени колдоп берет. Анан мугалимдин көбү дагы өздөрү окутпастан эле ооба курска барышың керек, курстан жогорку окуйсуң, ал жактан атайын бул оорутун темалар мектеп программасына туш келбейт деген бир өңүттөгү жүйөлүү себептерди айтып, балдардын багытын курстарга бөлүп коюп атат да. Анан балдар курска келсе эле мен жогорку балл алам деген түшүнүктө бар. Мен айтар элем, курска келсе жогорку балл алат деген түшүнүк жок. Биринчиден даярданууда эмне кылышыбыз керек? Максаты болуш керек да баланын. Бүгүнкү күндөгү эң чоң максат бизде 11 класста негизи кесип болуш керек болчу да. Бирок биздеги 11 класстардын максаты бул оорутан жакшы балл алуу болуп калды да. Бул эң чоң көйгөй десем болот. Эмне үчүн? Бала кесип тандоодо жыйыртынын жыйынтыгын эмес, кесиптин негизинде жыйыртынын жыйынтыгын караш керек да. Бирок бизде бүгүн андай эмес, миндетти ата-эне деле балам оорутан жакшы балл алса, анан көрөбүз кайсы кесипке барат, жыйыртан тест алса деп анан баласын ошол багытта окутат. Даярданууда эң биринчи эле биз максат коюшубуз керек, канча балл балабыз алгысы келет.
Көп балдар бар, эптеп 110дан өтсөм болду, мен бюджетте окуйм дейт да. Бирок баардыгыбыз билгендей 110 балдан өтсө эле бюджетке тапшырат деген эч кимде гарантия жок. Мисалы ошол эле медицина тармагына тапшыра турган болсо, ошол эле мугалимдик тармакка тапшыра турган болсо, балдары жогору калыш керек болот да, бюджеттик орундарга жараша да. Ал эми мисалы кээ бир бизде эмелер бар, кесиптер бар, мисалы IT деп коелу. Мунун бүгүнкү күндө бекер бюджеттик орундар бир да университетте жок. Демек ал окуучу алтын сертификат алыш керек. Алтын сертификат ала турган болсо, ал бюджеттик орунга тапшырылат. А эгерде алтын сертификат ала албай турган болсо, ал бюджеттик орун жок деген сөз да. Демек максатты ошол кесибине жараша бизде көрүп, анан сынамык тест деген бар. Сынамык тестке барганда бала өзүн сынап көрөт, ошонун негизинде жалпы анализ кылып өзүн мен кайсыл бөлүмдөн кыйналып жатам, кайсыл бөлүмдөн мен даярданышым керек. Жана даярдануунун да эки жолу бар. Биринчиси бул мугалим менен даярдануу, башка бир устатка барып даярдануу, а экинчиси болсо өз алдынча даярдануу. Кээ бир окуучулар бар, бул өз алдынча даярданганды аябай жакшы түшүнүшөт. Бирок ошолор дагы эң өкүнүчтүүсү өзүн анализ кылбастан эле курска барып даярданайын деп, курска барып даярданып жүрөт да. Эми курска келгенде эле сөзсүз баягы алтын сертификат аласың деген сөз эмес да. Бул жерде баланын өзүнүн да аракети керек болот. Өзүнүн дагы бир эмгеги бир керек болот да. Ошон үчүн даярдануунун эң биринчи эле жолу бул туура максат коюу, анан канча бала алгысы келет, кайсы кесипке барат, мына ошол нерсени аныктагандан кийин даярданууну башташыбыз керек. Мен өзүм кыргыз тилине бергенге байланыштуу ушул өзүм бөлүм боюнча айтып кетейин. Кыргыз тили бөлүмүндө жалпы жонунан 90 суроо келет негизги тестте. 90 математикадан 60 суроо, кыргыз тил дегенибизде бизде кайсыл бөлүмдөр кирет? Бизде 4 бөлүм болуп бөлүнөт. Бул окшоштуктар. Тагыраагы 1-2 сөздүн өзүнүн окшоштугу, аналогия деп коебуз. Экинчиси сүйлөм толуктоо. Тагыраагы сүйлөмдөрдө боштуктар болот. Ошонун маанисине жараша бүтүн бир сүйлөм кылып чыгарыш керек болот. Үчүнчүсү окуп жана түшүнүү бөлүмү. Бул жакта тексттер келет. Ошонун негизинде окуп анан жооп бериш кажет болот. Төртүнчү бөлүм болсо бул кыргыз тилинин грамматикасы. Мында 30 суроо келет. Жалпы жондан 90 суроого бала жооп бериши керек болот. Эми бул жалпы кыргыз тили деп аталганы менен бул бир гана кыргыз тилчилерге тийиштүү бөлүм эмес да. Бул бөлүмдө эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи эле талап бул китеп окушубуз керек. Бүгүнкү күндөгү эң бир көйгөйүбүз, жаштардын көйгөйү бул китеп окубагандагысы. Сиз деле мисалы сурамжылоо кылып көрсөңүздөр болот. Жаштардын арасында, 11-класстардын арасында бир мисалы азыр ортосуна келип калышты, мына экинчи чейрек бүттү. 5 айдын ичинде канча китеп окудум десе, ашып кетсе 2 же 1 эле китепти айтышат. Эми элестетиңиз, эгерде бала ошол жактан бул тесттирлөө баланын сөз байлыгын, баланын турмушта практика жүзүндө колдоно билүүсүн карайт да. Сөз байлыкты кайта өстүрөбүз, китеп аркылуу өстүрөбүз да. Демек бизде бүгүнкү күндө эң көйгөй маселе китеп окубагандагы. Курска барсам деле, курска барышса деле китеп окушпайт. Эң чоң көйгөй ошол. Ошон үчүн китеп окууну калыптандырышы керек күнүгө. Андан тышкары тесттер менен иштесе, жалпы бир жакшы жыйынтыкка чыга алат. Ушул китеп окуш керек деп калдыңыз. Айрым мугалимдер ушул гезиттеги, журналдардагы көлөмдүү макалаларды, көлөмдүү тексттерди окууну сунушташат да. Негизи кандай китептерди окуу керек? Ушул жалпы республикалык тестүрлөөдөн жогорку балл алыш үчүн анан китепти жөн эле окуп койбостон кантип окуу керек? Аябай жакшы суроо. Негизинен ушул китеп окуу боюнча көп жакта сурашат. Анан сиз айтмакчы баягы көбүнчөсү эле бизде илимий макалалар келет деп эле илимий макалаларга басым жасашат да. Бирок айтар элем, бала мисалы жаңы төрөлгөндө биз аны футбол ойнойбуз деп жүгүртпөйбүз да эч качан. Ал баягы этап менен жүрмөлөп келип анан басат, анан чуркайт. Ошол эле сыяктуу биз 11-класс баланы даярдаганыбызда башынан эле илимий текстке башын салбашыбыз керек. Эмне үчүн? Биздин бүгүнкү күндө балдарыбыз аны талдай албайт, иштей албайт, иши өтпөйт мындайча алганда. Ага кызыксыз болот. Бир окугусу келбейт, өздөрү айтмакчы окуса уйкусу келе баштайт. Биз эң башында баштаганыбызда көркөм адабият чыгармаларыбыздан башташыбыз керек. Бүгүнкү күндө көркөм адабиятты такыр өөн учурат аркага таштап койдук. Болбосо бирок ошол жактан эң көп нерсени ала алабыз. Сөз байлыгыбыз мына ошол жактан өсөт. Биздин ой жүгүртүүбүз өсөт. Ошол жерден элестетүү пайда болот. Мисалы бир каарманды элестетебиз, бир ошол болуп жаткан окуяны элестетебиз. Ошонун негизинде гана биздин сөз байлыгыбыз өтүп, кругозорубуз өсөт да. Ошон үчүн биз көркөм стилден башташыбыз керек болот. Баштапкы абалында көркөм стилде окуп жаткан баланын ой жүгүртүүсү өсүп, кызыгуусу арткандан кийин, китепке болгон кызыгуусу арткандан кийин анан биз илимий макалаларга өтүшүбүз керек болот да. Анан публистикалык жанрлар эмес, стилдеги макалаларга өтө турган болсок, анда баланын тиши өтүп, толук кандуу баягы анализ кыла баштайт. Андан китепти окуганда жөн эле окуп коюу эмес, милдетибиз. Китепти окуганда ошону түшүнүп окушубуз керек болот. Ошол жердеги айтылган ойду табышыбыз керек болот. Эмнени айткысы келди? Автор бул чыгарма менен эмнени айткысы келди? Же болбосо бул макала менен коомго эмнени жеткизгиси келди деген көйгөйлүү маселелерди биз өзү бала ошону көтөрүп чыгыш керек болот да. Анан анализ кылып окуй турган болсо, жалпы жыйынтыгына жакшы берет. Бирок
Мен айтар элем, бир гана бул көркөм стил менен илимий стил кыргыз тилине тийиштүү эмес, биздин балдар химиядан жакшы окуш керек болот. Биологиялык тексттер жакшы окушубуз керек болот. Ошол эле физикалык тексттер жакшы окушубуз керек болот. Бүгүнкү күндө 11-класс бала физиканы көп кызыгып окубайт, биологияны көп кызыгып окубайт. Эс тартанын баардыгы курска барыш керек, окуш керек, ошондо жалпы жыйынтыгым жакшы болот дейт. Бирок бала жакшы жыйынтыкка жетиш үчүн баардык предметтерди жакшы окуш керек. Ал жерде кыргызча тамга менен кыргызча текст жазылган менен бул кыргыз тилге тийиштүү эмес. Кээ бир тексттерибиз бар, биологияга тийиштүү тексттерибиз келет. Эгерде бала 11 жыл бою биологиялык текст менен тааныш болбогон бала болсо, мисалы биология предметинен, анда ага ал текстти окуп түшүнүү өтө кыйын болот. Ошол үчүн балабыз бирдиктүү баардык мугалимдер эле ынтызарлык менен ар бири өз предметин негизги сабагын аябай кызыктуу кылып, ошону менен чогуу окуусун талап кылып, аны окугандан кийин жөн эле чыгып айтып берип коюу эмес, ошону анализ кылуу менен алектене турган болсо, жалпы бир жыйынтыгына өз таасирин берет. Бул китепти көп окуганы окшоштуктар бөлүмүндө дагы пайдасын тийгизи керек. Ошол эле учурда текст окуганда суроолордун кандай тарызы келип калышы мүмкүн? Баягы бала текст окуп атканда ушул келип калышы ыктымалдуулугу жогору деп анализдеп мындай кандайдыр бир асын сызып болсо дагы окуса кандай болот китепти? Китепти окуп атканда эң биринчи эле ошол автор эмнени айткысы келди бул чыгарма менен, же болбосо бул макала менен эмнени айткысы келди деген суроону өзүнө берип окуп башташыбыз керек. Негизги ойду табышыбыз керек тагыраак. Анан контекст менен көбүрөөк иштешибиз керек болот. Тексттин ичиндеги ой эмнеде жатат. Анан бир абзац менен экинчи абзацтын карама каршылыгы. Мисалы, карама каршы ой кайсы жерде кагылды, кайсыл жерде карама каршы бир ой экинчи ойдун себеби же натыйжасы болду. Мына ушундай деталдуу нерселерге маани бере турган болсо, бул жыйынтыгына жакшы бир жардам берет. Ушул жалпы республикалык тестүрүүгө качан даярдана башташ керек? Себеби көпчүлүк окуучулар 1 жыл же болбосо 6 ай аралык калганда гана даярдыкты башташат. Негизинен ошо көп окуучу мындай да, мен эрте баштасам эле унутуп калам деген түшүнүк бар да. Мен аябай таң калам. Китеп окууну биз 10-чу эмес, 9-чу, 8-чи, 7-чи класстан баштап китеп окушубуз керек. Бирок китеп окуп атканда мен ортого даярданып атам деп окубаш керек да. Мен эсептеңиз, 7-чи класс баланы азыр ата-энелер же мугалим сен оор тапшырасың 11-чи класста деп айтып, аны азыртына стресс, депрессия кылыш максат эмес, биздин максатчы. Китепти жөн гана анализ кылып окууну үйрөтө турган болсок, мына ошол даярдануу баштап абалы болуп эсептелет. Анан даярдануу өзүнө келе турган болсок, 1 жыл калгандан баштап, уже 11-чи класска келгенден баштап, же 10-чу класс каникулдан кийин бала даярданууну баштаса толук кандуу болот. Даже 10-чу класстан баштап. Даярданганса уже тесттер менен көбүрөөк иштеп, китепти көбүрөөк окуп, ар бир китеп окуган сайын бул баланын сөз байлыгы өсөт. Сөз байлыгы өссө, демек тестке киргенде ал кыйналбайт. Ошол эле окшоштуктар бөлүмү, ошол эле грамматика бөлүмүндө. Ошол үчүн даярдануунун бир атайын методикасы жок. Кыска бала өзүн анализ кылыш керек болот, ошого жараша даярдануунун жолун тандаш керек. Бирок кээ бир ата-энелерибиз бар, баланы даярдоо десе эле, балам азыр окубай тур, унутуп каласың, бир 2 ай калганда оку дейт. Айланайын, бала 2 ай калганда окуса кайсыга жетишет? Анда 11-чи класска 11 жыл окутпай эле коюш керек да баланы. 11 жылдын ичинде 1-чи эмеде 10-чу классын өткөндө унутуп калат деп 11-чи классында деген түшүнүк жок да. Демек балабыз бизде фундаменталдуу түрдө даярданыш керек болот да. Ал даярданууга өтүш үчүн баланын өзүнүн анализ жүргүзүш керек өзүндө. Кайсыл учурда анын абалы кандай? Мисалы, кыргыз тилинин грамматикасына канчалык билет өзүнүн деңгээлин? Эгерде өзүнүн деңгээли начар болсо, ал 10-чу эмес, даже 9-чу класстан баштап даярдана берсе болот. Жогоруда дагы курс боюнча дагы айтып калдыңыз, негизи 11 жыл окуп, анан ЖРТга тапшыра албайбы окуучу? Сөзсүз түрдө курска окуш керекпи? Жок, андай түшүнүк жок. Бала өзү курска келбей туруп орто тапшырса болот. Ортодан жакшы балл да алса болот. Бул курска келбей турупчу. Эмне үчүн? Анткени бизде бүгүнкү күндө ааламдашуу заманында баардык балдарда, баардык кыздарда уюлдук телефон бар. Уюлдук телефондо бүгүн онлайн деген бекер YouTube'да ЖРТга даярдаган видеолор абдан көп. Ошол эле TikTok жебесинде, ошол эле Instagram, Facebook жебелеринде көптөгөн социалдык түйүндөрдө көптөгөн видеолор, түшүндүрмөлөр бар. Мына ошолорду карап отуруп, өзү деле окуп, аракет кылып, тапшырып чыкса болот. Бизде сөзсүз курска кел деген түшүнүк жок. Курска ким келсе болот. Эгерде өз алдынча даярданганда такыр түшүнө албаса, такыр эч нерсени түшүнө албай жатса, анализ кылганда анда курска келип, ошол багытта алып кетсе болот. Анан ошол эле учурда айрым мугалимдер ушул баланын жалпы республикалык тестүрүүлөрдөн алган балы менен мектептеги окуган балын салыштырып, баягы жыйынтык чыгарып коюшат да. Бул кандайдыр бир деңгээлде бул туура эмес. Бул эмне үчүн туура эмес? Анткени деген баланын ал жашоодо ар кандай ситуация болуп калат да. Ошол бала ошол күнү тест күнү тапшырып атканда толкундануу учуру болот балада.
А толкундануу менен кирген бала тестте тура эмес даярдап коюшу мүмкүн, тоголуктоп коюшу мүмкүн. Кээ бир учурда болуп калат, ден соолугуна байланыштуу, башы ооруп калышы мүмкүн, мурду канап калат мисалычы бала. Ошонун баары стресстик абалда болуп калып кирип калат. Билген эле суроосун 11 жыл билген эле суроону туура эмес белгилеп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз эч качан баланын билим деңгээлин оорту менен, бир эле оорту менен аныктоо бул туура эмес нерсе. Бул тест бул жогорку окуу жайга өтүү үчүн түзүлгөн тест. Анын 11 жыл алган билиминин натыйжасы деген сөз эмес. Бирок мисалы бул натыйжа да болуп эсептелет. Анткени деген ал жерде суроонун баардыгы бир эле мисалы кыргыз тили математика эмес, бүтүндөй предметтерди камтыган суроолор келет. Ошон үчүн баягы бир бутагы дагы бул жыйынтыктоого бир таасирин бере турган нерсе да. Бирок биз жалпы жыйынтык катары карабашыбыз керек. Анан ушул кыргыз тилинде 3 бөлүм бар эмеспи? Ошол 3 бөлүмдүн эң негизгилери кайсыл? Эң негизги бөлүм? Бизде 4 бөлүм бар. Ошол 4 бөлүмдү тең эң негизгиси деп бөлө албайбыз. Анткени баардыгында бирдей эле окупча, мисалы бул бөлүмдө окумуш көп балл берилет, мында аз балл берилет деген түшүнүк жок. Ошол эле грамматика, ошол эле окупчаны түшүнүү, ошол эле аналогия, ошол эле окшоштор бөлүмүндө 4-төн тең эле сүйлөм толуктоо бөлүмүндө бир эме жок. Бирдиктүү баягы мындан жакшы окусаң, жакшы алып кетесиң, мындан окубай эле кой деген түшүнүк жок. Баардыгын окуш керек болот. Ушул тестке даярданып атканда ката кетирбей үчүн кандай эмнелерге көңүл буруш керек? Балким жанагы көбүнчө окуучулардын ушундай кабылган негизги маселеси убакыт. Ооба, убакытка көп көңүл бурбастан жанагы текстти окуп же болбосо суроолорго толук кандуу жетишпей калат да. Балким ушул даярданып атканда кандай эрежелерди сактап даярданыш керек? Негизинен биз өзүбүздүн бөлүм боюнча эле айтып түшүндүрүп кетейин. Математикадан деле баштай берейинчи. Негизги тест 2 бөлүмдөн турат. Математикадан сөздүн логикалык бөлүмү, окупчадан түшүнүү, анан грамматика. Математика бөлүмүндө бул 2 бөлүнүп кетет. Биринчи бөлүмү 30 суроосуна 30 мүнөт убакыт берилет. Бул колонкалар менен иштөө. Кайсысы чоң, кайсысы кичинекей, кайсысы барабар, ошону табуу. Бул бөлүмдө балдар даярданууда дагы убакытты туура багытта алыш керек да. Мисалы 30 суроо ошондой 30 суроо келе турган болсо, даярдануу учурунда ошого 30 мүнөттүн ичинде жооп бериш керек болот. Андан кийин экинчи бөлүм болсо, математиканын экинчи бөлүмүндө 30 суроого 60 мүнөт берилет. Тагыраак 1 саат. 1 сааттын ичинде бала ошол 30 суроого жооп бериш керек болот. Анда эсеп чыгарат. Ошондо ар бир суроого 2 мүнөттөн. Демек ошол бөлүм, ошол убакыттын негизинде даярданууну бала азыртадан башташ керек болот. Андан кийин аналогия 10 мүнөт эсебалга чыгат. Андан кийин аналогия жана окшоштор жана сүйлөмдөр толуктоо бөлүмү башталат. Бул бөлүмдө кыргыз тилинин бөлүмүндө эмнеге көңүл буруш керек? Баланын сөз байлыгы кенен болуш керек болот. Анткени эки сөздүн ортосундагы окшоштуктун негизинде варианттардан туура вариантты белгилеш керек болот да. Туура вариантты белгилеш үчүн ал сөздөрдүн маанисин түшүнүш керек болот, ортосундагы байланышты түшүнүш керек болот. Ал байланышты түшүнүш үчүн атайын бирдиктүү эреже жок. Эреженин ордунда бизде сөз байлыгы кенен болсо, ал бала түшүнө алат деген сөз да. Демек ошол нерсени түшүнөт дагы, варианттарын туура белгилеш керек болот. Бунда дагы бизде 30 суроого 30 мүнөт берилет. Демек бала ар бир аналогияны иштеп жатканда азыртадан саатын карап, сааттын негизинде мисалы 1 сааттын ичинде 60 тестти бүтүрөм деп ошол тестти жөн эле бүтүрбөстөн анализ кылып бүтүрүү да. Андан кийин окуп жана түшүнүү бөлүмү башталат. Окуп жана түшүнүү бөлүмүндө бизге 4 текст келет. Биринчи текст боюнча 10 суроо болот. Ошол 10 суроого бала туура жооп бериш үчүн 15 мүнөт бөлүш керек азыртаданчы. 15 мүнөттүн ичинде ошону тегеректеп жетиш керек болот да. Андан кийин экинчиси болсо, экинчи текстке болсо 20 мүнөт бөлүш керек. Эмнеге дегенибизде бул баягы менин методикамдагы нерсе да. 20 мүнөт бөлгөндө бала биринчиге караганда 5 мүнөт көп бөлгөндө бирден бир себеби уже баланын башында бир текст бар. Бала уже анализ кылууда кичине чарчап калышы мүмкүн. Ошон үчүн экинчиде бизде 20 мүнөт бөлөбүз. Ал эми үчүнчү текстте болсо 25 мүнөт бөлүш керек. Эмнеге дегенде ал текст 2 тексттен турат. Эки жүзүндөн биринчи жүзүндү жана экинчи жүзүндү. Ошол экөөнүн негизинде анан жалпы бир жыйынтыкка келе алат. Убакытты сиз айтмакчы убакытты туура пайдаланыш керек. Андан кийин грамматика бөлүмүндө жалпы 30 суроого 35 мүнөт берилет. Грамматика бөлүмүндөгү эң бир көйгөйлүү маселе дагы бүгүнкү күндө окуучулардын көбү эреже жатташат да. Мисалы этиш деген эмне дегенди жаттап алышат, же болбосо сатоштун канча даражасы бар. Бирок орто келгенде эртең суроо эч качан тике маанисинде келбейт. Суроонун көбү бизде кыйыр мааниде келет. Тагыраак мисалы этиш деген эмне дебей, суроодо жөн гана кайсы вариантта заттын кыймыл аракети билдирди. Демек кыймыл аракет деген сөздү бала укканда этишти табат экен деп көрдүңүзбү? Айырмачылык ошол. Мектепте вроде этиште өтөбүз. Ошол эле суроону бизде кыйыр маанисинде эле берип коет да. Анан ушул кыйыр маанисиндегини көрүп эле көп окуучу
чыгып алып айтат да, ортодо бул мектептеги суроолор келбейт дейт. Мектептеги эле суроолор келет. Мисалы мектепте сынатоочтун канча даражасы бар, күчөтмө даража деген эмне деген суроону берсе, ал жакта күчөтмө даража деген суроо келбейт, ал жакта кайсы вариантта заттын абалын күчөтүп көрсөттү деген суроо болуп калышы мүмкүн. Ал жерден деле күчөтмөнү таап алабыз. Көрдүңүз, просто бизде суроолорубузда жөнөкөй эле суроолорубузда тик эмес кыйыр мааниде келет да. Ошон үчүн бала ошол нерсени түшүнүшү керек болот. Ошону түшүнүш үчүн биз темалардын баардыгын өзүнө сиңире билиш керек, анан жаттап эмес, мээсине түшүнүк алыш керек болот. Ушул жалпы республикалык тестүүлүгү окуучу канчалык деңгээлде даярданса дагы, ошол тапшыруу алдында кандайдыр бир психологиялык жактан балага оор болот, ошол учурда жанагы тынчсыздануусу дагы терс таасирин тийгизет да. Бул учурда мындан арылуу үчүн эмне кылыш керек? Анан ушул тестке канча убакыт калганда, айрымдары кайталап жана бир жума калганда, бир күн калганда токтотуп коет го. Ошондо кандай эрежелер бар? Негизинен тестке кире турган бала бир күн калганда токтотуш керек баардык нерсени. Анткени башты эс алыш керек болот. Эртең мына тест болот деген күндө бала тестти ачып карабаш керек. Бирок бизде көптөгөн ата-энелерде мындай түшүнүк бар. Баягы ата-энелерибиз өздөрү союз маалында төрөлүп калганга байланыштуу. Көп ата-эне баласы ошо китепти ачып окубай, эртең экзамен күнү эс алып отурса айтат да, "Эй балам, сен окубайсыңбы? Биз илгери эртең экзамен дегенде түнү менен окуганбыз" деген сөздөрдү айтышат да. Бирок бул нерсе өтө туура эмес. Эмне үчүн? Бала ошол күнү мээсине салдырыш керек. Болду. Ошого чейинки алган билими жетет. Анан эртең менен туруп, кадимкидей эле тамак ичип, эрте туруп, тамагын ичип алып, анан эч нерсени кайталабастан эле кадимкидей эле тестке барып, тестти тапшырып чыгыш керек болот. Бирок эң өкүнүчтүүсү тестти сразу эле бизде тапшырбайт. Эмнеге дегенибизде, баягы жаман нерсе баттар кайттап коет го. Ар кандай ырым-жырымдарга ишенген ата-энелер бар да. Китепти ошол күнү эртең тест болот деген күнү китепти жастыктын алдына бастырып жазыш керек, ошо башыңа кирет деген түшүнүк бар да. Бирок мен айтар элем да, балаңардын башында сынатош деген жок болсо, китепти ал бастырып жатмак түгүл, башына скоштоп алса дагы ал сынатош кирбейт. Мисалычы, ал биринчиден Кудайга жакпай турган иш, экинчиден ал моралдык жактан да ал нерсе ишке ашпай турган. Мисалы анда биз тилчилер сабак өтпөй эле баланын башына скоштоп, китепти скоштоп коет элек да. Андай ырымдар кылбаш керек да, мисалы. Ошол эле кээ бир ата-энелер бар, сүт ичсе баланын мээси иштейт, же жана шоколад жесе, бала ошол күнү тесттен укмуш бала алат деген балдар бар да. Өмүрү шоколад жебеген балага ошол күнү менен эртең менен туруп шкаф шоколадын берет. Эми шоколад жеген бала этиш деген эмне экенин билбесе, шоколадты бир эмес, бир 5 килограмм шоколад жесе да мээсине этиш деген кирбейт да. Өмүрү шоколад жеген балага эртең менен кыйнап берет, ал кускусу келет, кээ биринин дагы линиясы көтөрүлүп кетет, тестке киргенде анын баардыгы өз терс таасирин берет. Ошон үчүн балага андай нерселерди кылбастан биз психологиялык жактан жардам беришибиз керек. Кантип жардам беришибиз керек? Балага түшүндүрүшүбүз керек. Бул жашоосундагы тагдырын чечкен укмуш бир трагедия катары бербешибиз керек балага. Бул жөн гана жашоосундагы бир сыноо катары эле беришибиз керек да, түшүндүрүшүбүз керек ата-эне дагы. Эмне үчүн жакшы окуган окуучулар начар бала болуп калат? Бул дагы бизден көз каранды. Анткени ага көп адам ишенет. Ошол эле эртең менен ата-энеси бала тестке кетерде, "Үмүт сенден чоң, сен баал алып чыгасың" деп алдын ала эле арстан алай болушат да. Эми баягы сөздүн туура эмес айтып алдык, бирок негизинчи алдын ала эле бир нерсени баягы сен укмуш аласың, сен бизге ишенесиң, ага мектеп ишенет, мугалимдер ишенет, ата-энеси ишенет да. Анан ал бала киргенден кийин эле 4 суроо же 5 суроону автоматтык түрдө катарынан билбей калса, ал балада суроо кетет. Эмне деген суроо кетет? Мен билбей калдымбы? Тестти тапшыра албай калдым. Мага мен ишеничин актап албай калдым. Ошондой стресстик абалдын негизинде жалпы 150 суроо келе турган болсо, бул элестетиңиз, башындагы 10 суроону эле 5 билбей калса, нар жакта 140 суроону карабай туруп, маанай түшүп, аны белгилегенде туура эмес белгилеп алат. Ошон үчүн биз балага ашыкча мотивация бербешибиз керек, ашыкча дем бербешибиз керек. Эмне үчүн начар окуган бала жакшы бала болуп калат? Анткени ага эч ким ишенбейт. Эртең ата-энеси деле, алып келесиң. Мугалим кирип атканда, сен биздин мектебибиздин билимин аркага тартып атасың, сен ордун албайсың деп кирет. Ал бала кирет, 4 эмес мага десе 10 суроо билбесе дагы башы оорубайт, андан өтүп кетет да, билгендерин белгилеп кетет, анын натыйжасында жакшы бала болуп калат. Ошон үчүн биз көп балага ишенич бербешибиз. Экинчиден, кымбаттуу абитуриенттер, кымбаттуу 11 класс бүтүрүүчүлөрү, эч качан бул орто силердин жырты тест тагдырыңарды чечпейт. Бул жөн гана жашоодогу бир бөлүк катары кетет, сыноо катары. Ошол нерсеге өзүбүздүн даярдыгыбыз канчалык болсо, аракетибиз канчалык болсо, ошончолук эле бир жыйынтык ала алабыз. Анан бир трагедия кылып, орто үчүн бир жашоону кыйып, же болбосо бир башка бир жаман жолдорго баруунун эч бир кажети жок. Анан ата-эне дагы ошол нерсени туура кабыл алып,
сен ортодон алышың керек, эртең мектеп минже деп ойлойт, айыл минже деп айтат дебестен балага ошентип түшүндүрүш керек. Балам, сен жакшылап оку, сен орто жакшы бала алсаң, мында университетке тапшыра аласың деген багытта беришибиз керек. Бирок бүгүнкү күндө бул нерсе бизде көп иштебей жатат. Ушул тест тапшырган окуучулардын эң көп кетирген каталары кайсылар? Ошолорду санап кетпейсизби? Эң көп ката кетиргендери бул убакыт менен иштебегендегиси. Экинчиден тест иштеп атканда жөн гана тоголоктоп койгондогусу, ошону анализ кылбагандагысы. Үчүнчү бир чоң катасы болсо изденбегендегиси. Мисалы бир сөздү билбей калса, автоматтык түрдө интернет жебесине кирип ал жактан карайт, же болбосо үйдөгүлөрдөн, мугалимдерден сурайт да. Ошол сыяктуу кылбаш үчүн үчүнчү нерсебиз биз изденүүнүн үстүндө болушубуз керек. Төртүнчүсү болсо бала алдына максат коюш керек. Канча бала алам жана кайсы университетке тапшыра алам деген. Сиздин кеңешиңиз эми окуучуларга ушул эфирде жыйынтык акыркы суроо болсун. Тизмектеп берсеңиз, ортого даярданып жатканда ушул нерселерге көңүл буруш керек. Ушул китептерди окуса ЖРТга дагы көбүрөөк пайдасы тиет деген сиздин өзүңүздүн кеңештериңиз. Эң биринчи эле кымбаттуу абитуриенттер, силерге кайрылып айтаар нерсе, алдыңарга бийик максат койгула, ошол максатка жетүү жолунда чарчабайсыңар, чалыкпайсыңар. Анткени максат менен соккон жүрөк бакыт менен өмүр сүрөт дейт да. Максатыбыз ортодон жакшы бала алуу эмес, максатыбыз мыкты бир кесиптин ээси болуу, мыкты бир инсан болуу болуш керек да. Кесип тандоодо дагы, кесипти тандаганда дагы бизде көп окуучуларыбыз менин тайкем ушул жакта иштейт, укмуш акча табат, мен да ушундай акча тапкым келет деген мөңүттө, же мугалимдин азыр айлыгы көп, мугалимдикке тапшырып алам дейт да. Бирок чын жүрөгүңөн сен ошол кесипти тандап, чын жүрөгүң ошол менен иштегиң келеби, мына ушулда суроо турат. Эң биринчи эле кеңешим туура кесипти тандагыла. Ошол тандаган кесибиңерге жараша жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууну баштагыла. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярданганда эң биринчи эле эмнеге маани беребиз? Биринчи эле биз кыргыз тили бөлүмүндө сөздүктөр менен иштешибиз керек. Кыргыз тилинде түшүндүрмө сөздүк бар. Мына ушуну жакшы окуп чыгышыбыз керек болот. Окуп эмес, мында карап чыгышыбыз керек болот. Андан тышкары кыргыз тилинин жазуу, туура жазуу эрежелери бар, орфография. 32 беттен турган. Мына ошону менен иштешибиз керек болот. Кусейин Карасаевдин кыргыз тилинин сөздүгү бар, орфографиялык. Мына ошону карашыбыз керек болот. Андан тышкары китептерди окушубуз керек болот. Сөз байлыкты өстүрүүчү кыргыз тилинде абдан көп китептер бар. Биз көбүнчөсү эле дүйнөлүк классик болгон Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармаларын айтабыз, бирок ошонун ичинен дагы баардыгын окуп бүтпөйбүз да. Мен айтар элем, мисалы Кассандра тамгасы деген чыгармасы бар, баардыгыбыз белгилүү. Кассандра чыгармасы эмне үчүн жакшы көрүп, эмне үчүн окуйбуз, мисалы ала турган болсок, эмне бизге таасир берет? Адамды өзгөртүү үчүн бир эле китеп керек дейт, бирок бир китеп табыш үчүн 1000 китеп керек дейт да. Эсиңиздерде болсо, мында бир 3-4 жыл мурун интернет жебесинде казакстандык бир Япониядагы космостук орбитанын директору интервью бериптир да, Маяк. 29 жаштагы бала экен, казак баласы. Андан интервью алып атса, сиз космоско кандай болуп сүйүүңүз жанданды эле, эмнеден таасир алдыңыз эле десе, ошол бала мынтип айтты. Мен дейт 7-чи классымда Чыңгыз Айтматовдун дейт Кассандра тамгасын окуп космоско болгон алгачкы сүйүүм пайда болгон дейт. Ошонун көрдүңүзбү? Ошонун негизинде бүгүнкү күндө Япониядагы космостук орбитанын жетекчиси болуп турат. Айтайын дегеним, адамды өзгөртө турган бир китеп, бирок аны таба билишибиз керек. Ошон үчүн көбүрөөк китеп окушубуз керек болот. Китеп менен дос болушубуз керек. Китеп бизге сырын ачат, бирок бизден сыр албайт. Бир гана Айтматов атабыз эмес, ошол эле Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз. Канчалаган сонун чыгармалар бар бүгүнкү күндө. Касым Тыныстанов атабыздын кандай сонун чыгармалары бар. Мисалы, Алкосмонов атабыздын бүтүндөй кыргыз Касымалжан Төшов мисалга турган болсок, Сынган кылыч чыгармаларын, бүтүндөй бул чыгармаларды, романдар, тарыхый чыгармаларды дагы биз бүгүнкү күндө окуп билишибиз керек. Ошонун башаты болгон Манас эпосун дагы сөзсүз окушубуз кажет болот. Андан кийинки даярдануудагы эң деталдуу нерсебиз бул убакытты бөлүштүрүү. Убакытты туура бөлүштүрүү. Даярданууга ар бир күнү кеминде 1 сааттан бөлүштүрүү. 1 сааттын ичинде ошо китеп окуу, андан тышкары тесттер менен иштөө, тесттер менен иштегенде дагы туура багытта иштөө. Эгерде биз ошентип бирдиктүү иш алып бара турган болсок, бирдиктүү баягы максат, эң башында максатты аныктап алды да, ошонун мен эмне үчүн окуп атам деген, мен бул балды алыш үчүн деген балада баягы үмүт пайда болуп, ошонун аракетинде жакшы бир жыйынтыкка жете алат, жыйынтыкка жетише алышат. Ошон үчүн көбүрөөк аракет кылгыла жана көп илим алгыла, окугула демекчимин. Андан дагы бир кеңешим, курска келсем эле укмуш балалар дегенден алыс болсун. Албетте мен өзүм курста берсем да дайым айтам окуучуларыма, келгенде эле максатың кайсы? Максатың анык болсо курста окуй аласың, максатың анык болбосо окуй албайсың.
кээ бир балдар баягы жөн гана курска келсем укмуш бала болом дегенден алыс болгула, өз алдынча окуп дагы эң бир жогорку балдарга жетсе болот. Ал эми эмнелерге көңүл бурбаш керек? Эмнелерге көңүл бурбаш керек, Даярданууда? Эмне десек? Көңүл бурбаш керек дегенибизде сырткы нерселерге көп таасир бербешибиз керек. Мисалга ала турган болсок, убактыбызды баягы туура эмес бөлүштүрүп алып, оюн күлкүгө көбүрөөк убактыбызды бөлүштүрөбүз, ошондон арылышыбыз керек болот. Экинчиси, социалдык түйүндөрдөн өтө бир алыс болушубуз керек. Анткени көп балдар бар, баягы бир күндө бир 3-4 саатын социалдык түйүндөрдө өткүзүп жүрөт да, же сериал көрүп өткүзөт. Мына ушул нерседен алыс болуш керек. Мисалы эртең ал баладан мисалы социалдык түйүндөргө киришип алып, алар Инстаграмдан историялар, ар кимдин интернет жебесинде историялар баарын көрүп чыгышат. Бул башында болгон мусорду топтойт да, таштандыны топтойт. Башына таштанды толуп калган бала кечинде саат 10-да отуруп китеп окуйса түшүнбөйт да, мына ошондон. Ошон үчүн социалдык түйүндөрдү баарын кыскартыш керек. Ошол эле бүт социалдык түйүндөрдү кыскартып, убактысын туура багытта алып кетсе, кача турган нерсеси ушу социалдык түйүндөрдөн качкыла, андан сериалдар. Мен тамашалап күлүп калам, айланайын сериалдарыңар бүтөт. 10 жылдан кийин эле ошол силердин көрүп жүргөн кемалыңар ошол боюнча жапжаш боюнча туруп турат. Билим, илим, убакыт турбай турган нерсе. Окуу жаман боло турган болсо, билим жаман боло турган болсо, Куранда икро деп келбейт болчу. Эгерде билим жаман боло турган болсо, бизде тилге же болбосо жанын илимге берген Касым Тыныстанов, Жусуп Абдырахманов аталарыбыз жанын бербейт болчу, окуу жаман боло турган болсо. Эгерде окуу жаман боло турган болсо, дүйнөдө канча кылым өтсө да аты өчө элек Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари аталарыбыз окуу жөнүндө жазбайт болчу. Демек окуунун өзүнүн бийик нерсеси бар. Окусаң гана ийгиликке жете аласың деген түшүнүк бар. Ошон үчүн билим алып, мыкты бир кесиптин ээси болсо, бул өтө бир сонун нерсе. Анан кыргызда бир жакшы сөз бар, көз бүгүн дейт. Көзүң көрүп китеп окуп алсаң, эртең колуң көрүп кетмен чабасың дейт. Албетте бул жерде мен кетмен чапкандарда жаман деген жерим жок, бирок жашоодо кыйналасың деген сөз. Ошон үчүн азыртадан илим алып, ааламдашуу заманында мыкты бир кесиптин ээси болуп, жакшы бир инсан, мыкты татыктуу инсан болуш үчүн көбүрөөк окуйлу. Ал эми окуучу бир күндө канча убактысын ушул жалпы республикалык тест сүрөөлгө даярдануу үчүн бөлүш керек? Даярданууга кеминде ошол жана айтып калдым, 1 саат китеп окуп, анан 1 сааттан тышкары 1 саат, 2 саат күндө 2 саат бөлө турган болсо, жалпы жыйынтыгына жакшы жыйынтык берет. Чоң рахмат. Ушун менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз жалпы республикалык тест сүрөөлгө кантип даярдануу керек деген теманын алкагында сөз кылдык. Бүгүн бизде конокто жалпы республикалык тест сүрөөлгө даярдоодо кыргыз тил сабагынан даярдаган мугалим Нуркалый Масалбеков болду. Эфирде мен Азамат Ибраимов алып бардым. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Марал ТВнын учурдагы жаш муунга арналган Учурдагы муун программасы. Учурдагы жаш муунду эмне түйшөлтөт, эмне жөнүндө кыялданат, ата-эне, мугалим жана мектеп кандай диалогко барууда, жаштар, өспүрүмдөр, жетекчилер арасында эмне трендте? Бул боюнча адистердин пикирлери, түрдүү көз караштар Учурдагы муун программасында талкууланат.